Кумтөр кени дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Анан да планетанын түндүк жарым шарындагы эң бийик тоолуу кендердин бири. Анда татаал жаратылыш шарттарында алтын рудасын казып алуу жана кайра иштетүү жүрүүдө. Мына азыр биз муну баштан аяк көрүү мүмкүнчүлүгүн алабыз. Кенже кумтөрчүлөр өздөрү англисче айткандай сайт деңиз деңгээлинен 4000 метрден ашуун бийиктикте, түбөлүк тоң шарттарында жайгашкан. Кумтөргө алгачкы жолу барган адам баарынан мурда кычкылтектин жетишсиздигин, жогорулатылган кан басымын, чаңкагандыкты, уйкусуздукту сезет. Андан соң организм жаңы шарттарга жетишерлик тез көнүп келет. Мына ошондуктан бийик тоолуу кенди көрүү үчүн кумтөрдүн врачтарынын башкы талабына чын ден соолукта болууга ылайык келүүң керек. Дээрлик космонавт сыяктуу. Биз азыр жогору көтөрүлө баштайбыз. Ал азырынча анча тиг эмес. Бирок кычкылтек азыраак болуп баратат. Бизде бул жакка чыгуу алдында электөөдөн өткөрүшкөн Кумтөрдүн Бишкектеги клиникасынын врачтары мүмкүн болушунча сууну көп ичип, терең жана бир калыпта дем алууну жана мүмкүнчүлүккө жараша уктабоо боюнча кеңештерин беришкен. Баса уйку деле келген жок. Терезенин ары жагындагы серик кезигүүчү кооздук. Биз аны менен Ысык көлдүн түштүк жээгинен Кумтөргө көтөрүлгөн технологиялык трасса Барскон дарыясынын жээги бойлой жүрүп отурат. Бүгүн ала булут болуп турат, кээде күн жылт этүүдө. Кар жаап, терезенин ары жагында пейзаж тим эле жомоктогудай. Зыңгыраган карагайлар, таза кар жана айланабызда төбөсү көктөргөн чокулар. Технологиялык трасса айланасынын кооздугу менен эле эмес, өзүнүн сапаты менен да таң калтырат. Өңгүл-дөңгүлү, уңкур-чуңкуру жок. Биз тоо жолу болгондуктан аңгектен дөңгөккө секирип жүрүп отурабыз деп ойлогонбуз. Ралли сыяктуу элестеткенбиз. Андай эмес экен. Атүгүл Бишкектен ар бир жолу эле бул трасса менен атаандаша албаганын айтып коеюн. Жолдо жүрүү эрежелери да мында катуу сакталат экен. Бардык жүргүнчүлөр коопсуздук курум курчанууга тийиш. Трассадагы орточо ылдамдык саатына 60 чакырымдан ашык эмес. Айрым участоктарда ылдамдыкты саатына 30 чакырымга чейин чектөөлөр киргизилген. Айрым жерлерде көчкү жүрүү коркунучунан улам токтоого тыюу салынган. Технологиялык трасса узакпы? 90 чакырым. Сайтка чейин канча убакытта жетебиз? Туруз аба ырайы болсо 90 чакырымды 2 саатта убакытта жетебиз. Жол бүгүн кооптуулу, кар жаап жатпайбы? Биз көрүп калганбыз. Ошентсе да мындай аба ырайында өзгөчө этият болуу керек. Грейдерлер жолду тазалап жатканын көрүп турам. Дайым ушундайбы? Грейдерлер күнү-түнү иштейт. Үзгүлтүксүз трассаны бойлоп турушат. Керек жеринде топурак төгүшөт, керек болсо сүрүп коюшат. Мына ошондуктан жол жакшы абалда. Дайыма ушинтишеби? Дайыма. Кимдир бирөө муну менен атайын алектенеби? Атайын жер бөлүмү бар. Мы остановились в местечке Сары-Майнок. Биз Сары-Майнокко токтодук. Бул тоого көтөрүлүү алдындагы тыныгып ала турган акыркы жер. Мына көрүп турганыңыздардай бул жерден серпантин башталат. Ал тоого көтөрүлөт. Андан ары булуттарды аралай Барскон ашуусуна көтөрүлөт. Биз анын үстүнө көтөрүлгөнүбүздө Кумтөр жайгашкан өрөөндү көрөбүз. Эмне үчүн дал ушул жерге токтошот? Бул жер дайыма пландаштырылган токтоочу жер. Өрөөндүн абасы менен дем алууга болот. Андан ары жол көтөрүлө баштайт. Мына бул келе жаткан машиналар, эмне болгон машиналар? Булар биздин конвойдун машиналары. Бул күйүүчү май ташуучу машина. Ал же солярка, же бензин алып келе жатат. Алардын арасындагы аралык чоң. Бүгүн аба ырайы анча жакшы эмес. Татаал аба ырайы болууда. Мына экинчи машина келе жатат. Ооба. Алардын ортосундагы аралык бир топ экен. Ооба, бул коопсуздук максатында ушундай жасалат. Конвойлор күн сайын жогору көтөрүлүшөт экен. Алардын ар биринде адатта 10дон ашуун машина. Алардын баары Кумтөрдүн коопсуздук кызматынын коштоосунда жүрүшөт. 0766 0766 угуп жатам. 12 машина азыр Сары-Майнок постунда. 10-15 мүнөт токтойбуз, чынжырларды текшеребиз, анан жүрүп баштайбыз. Ежедневно
мы перевозим... Биз күн сайын компаниянын керектөлөрү үчүн 600 тоннага чейин аргандай жүктөрдү ташыйбыз. И статистика показывает, Статистика айдоочулардын жана коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин аракеттери өз жемиштерин берип жатышкандыктарын көрсөтүп турат. свои плоды. У нас самое минимальное количество... Күн сайын 20-25 ири габариттүү машиналар өйдө чыгып жана төмөн түшүп турганына карабастан, бизде жол транспорт кырсыктарынын саны эң аз. Крупногабаритных машин поднимаются и спускаются. Сарымойноктон Барскон ашуусуна чейин өйдөлгөн жолдун эң татаал участогу жатат. Мында 30 тик бурулуш бар. Серпантин. Мына ошондуктан машиналар жай жүрүшөт. Өзгөчө аба ырайынын бүгүнкү шарттарында бул участокто конвойду кууп өтүүгө болбойт. Ошондуктан биз алардын артынан келип жатабыз. Бензовоздор узун тизмек болуп серпантинде келе жатышат. Биринчи машина Барскон ашуусуна чыгып калса, акыркысы тээ төмөн жакта. Биз бардык машиналардын көтөрүлүшүн күтүп тура албайбыз да, ошондуктан кете берелик. Барскон ашуусунан кийин Кумтөркени жайгашкан өрөөн ачылат. Бул жерде жетишээрлик суу, дем алуу оорлоодо. Ар бир кескен кыймыл энтигүүгө алып келет. Кычкылтектин жетишсиздиги сезилип калды. Айланада кар баскан мейкиндик. Кар кете баштаган май айында бул жердеги көптөгөн көлдөрдү көрүүгө болот. Азыр алар көрүнбөйт. Сайтка кире бериште биз контролдук өткөрүүчү пунктта токтодук. Коопсуздук кызматынын кызматкери биздин документтерди текшергенден кийин бизге бир нече суроо берип, андан ары кое берди. Мындан тышкары биздин машинага жылтыраган маяк жана жарыкты чагылдырган желекче орнотулду. Анатолий, машинага эмне үчүн бул желекчени жана жылтыраган орнотушту? Ну, это сделано для того, чтобы транспорт... Желекчени бизде белгилеш үчүн коюшту. Чтобы обозначить... Себеби сайтта ири габариттүү машиналар жүрөт. Чтобы не попасть под машину. Бул коопсуздук техникасы максаттарында жасалат. Техники безопасности. Мен сайтка киргенге чейин дагы бир процедурадан жеке кароодон өтүшүм керек. Кароо сайттын аймагына тыюу салынган предметтер кирбеши үчүн зарыл. Аларга курал, наркотиктер, алкоголь кирет. Атүгүл суу эмес абалдагы бирөөнү бул жака киргизишпейт. Өзүн адаттагыдай сезиши үчүн врачтар сайтка көтөрүлгөндөн бир күн мурда эле алкоголдон баш тартууну сунуш кылышат. Жаңыдан келип жаткан бардык кызматкерлер, келген адамдар алкогольго текшерүү процедурасынан өтүүгө тийиш. Бул үчүн алкосенсор прибору бар. Караңыз, нөлдүк көрсөткүч. Теремден алыңыз. Эриндериңиз менен түтөкчөнү кымтып, акырындап дем чыгарыңыз. Даярданыңыз. Бүттү, рахмат. Сизден чыккан бууда алкоголь жок. У нас существуют определенные правила для всех въезжающих на рудник. Бизде кен ишканасына кирип жаткан бардык адамдар үчүн белгилүү бир эрежелер бар. Ар бир адам имараттан сыртта болгон учурда дайыма жарыкты чагылдыруучу чыптаманы кийиши керек. Сиздин сырттан келген адам экениңиз көрүнүп туруш үчүн атайын бейжикти тагыныңыз. Кумтөр кен ишканасынын бардык өндүрүш участоктарында каска жана көз айнек кийип жүрүү милдеттүү. Фабрикада да жана башка объектилерде да. Мен кароодон өттүм. Эми Кумтөр кен ишканасынын аймагында эркин жүрүп алам.
Бирок мен өндүрүштүк объектилерде болуудан мурда медициналык кароодон өтүшүм керек. Мен азыр андан өтөм. Чем я сейчас и займусь. Негизи мен жетишерлик дени сак адаммын. Бирок бул жерде өзүмдү анчалык ыңгайлуу сезген жокмун. Өзгөчө кескин кыймылдарды жасаганда же жогору көтөрүлгөндө. Кычкылтек жетишпей жаткандыгы сезилүүдө. Мына ошондуктан акырын басып жана терең дем алуу керек. А мен бара жаткан медициналык клиника ушул административдик имаратта жайгашкан. В административном здании.